Азыр мен эки кулагын даярдап бүттүм коаланын. Эми биз сиздер менен коаланын башын токуйбуз. Башын кантип токуйбуз? Мисалы, амигуруми шекчесинин ичине дагы эле 6 жөнөкөй мамыча токуп алабыз. Мынакей 6 жөнөкөй мамыча токуп алып, биз жаңы эле белгилеп өткөнүмдөй жарым ай сыяктуу болуп калат дагы. Аны биз бириктирип тегерек кылып алабыз. 1 2 3 4 5 6. Мынакей 6 жөнөкөй мамыча кылып алдык дагы. Буну биз морекке жипти татканыбызда жарым ай болот дагы. Эң биринчи мамычанын ичинен 2 стенкасынан өткөзүп рабочий жипти алып туруп, мындай кылып байланыштыруучу мамыча кылып алабыз. СС деген соединительный столбик, бул байланыштыруучу мамыча. Эми сиз адашып кеттим десеңиз, сразу эле ушул жерден эле коюп алсаңыз болот. Эгер адашпасаңыз, ар бир мамычанын ичине биз 2ден жөнөкөй мамыча токуп чыгабыз. Ошондо бизде азыр 6 мамычанын ичине экинчи катарда жалпысынан 12 мамыча пайда болот. 2 3 4 мына ошондой кылып ар бир мамычанын ичине 2ден токуп чыгып экинчи катарды бүтүрөбүз. Кыздар, мен азыр экинчи катарды дагы бүттүм. Үчүнчү катарга келгенде дагы өткөрүп аламын. Могул жипти контрастный белгилеп алыш үчүн, адашып кетпеш үчүн. Үчүнчү катарга келгенде биз кандай кылабыз? Баягы эле комбинацияны кайталайбыз. Бир жөнөкөй мамыча токуйбуз, бир кошумча токуйбуз. Кошумча дегенибиз бул прибавка. Один столбик без накида и одна прибавка. Мынакей. Көрдүңүзбү? 3 болду. Эми 4-чү, 5-чи, 6-чыны бир токуйбуз. Мына ушул комбинацияны 6 жолу кайталайбыз. Ошондо бизде 12 эмес 18 мамыча пайда болот. Бир жөнөкөй, экинчисине кошумча токуйбуз. Ошондо ушул 3 мамычаны 6 жолу кайталаганыбызда 18 пайда болот. Түшүндүрө алдымбы, кыздар? Түшүнбөсөңүз кайрадан кайтарып берки видеону да көрсөңүз болот. Демек, азыр биз 3-чү катарда бир жөнөкөй бир кошумча токуйбуз, 4-чү катарда 2 жөнөкөй бир кошумча токуйбуз, 5-чи катарда 3 жөнөкөй бир кошумча токуйбуз. Кыздар, азыр мен 3-чү катарды бүттүм. 4-чү катарда эмне кылабыз? 4-чү катарда 2 жөнөкөй бир прибавка кылабыз. Ушул комбинацияны катардын аягына чейин кайталайбыз. Бир жөнөкөй, 2 жөнөкөй, үчүнчүсүндө прибавка. Мына прибавка бул 2 жолу саласыз бир мамычанын ичине. Ушул комбинацияны кайталап катардын аягында жолугабыз. 2 жолу жөнөкөй токуйбуз, жөнөкөй мамыча, 1 жолу кошумча. 4-чү катарды бүттүм. Жалпысынан санаганыбызда 24 мамыча болуш керек. Эми 5-чи катарга келгенде биз сиз менен 3 жөнөкөй, анан 1 кошумча кылабыз. Мына 3 жөнөкөй токудум, 1 кошумча дегеним бул бир мамычанын ичине 2 жолу салып токуйбуз. Дагы 1 2 3 4 5. Мынакей 3 жөнөкөй, анан 1 кошумча 5 болот. Буну биз 6 жолу кайталайбыз. 6 жолу кайталаганыбызда бизде 30 мамыча пайда болот жалпысынан. Адашып кетсеңиз, санасаңыз өзү эле билинип калат. Азыр биз сиз менен ушул катарды бүтөбүз. Бул катарды бүткөндө бизде 30 мамыча пайда болот. Кийинки катарда биз сиз менен 4 жөнөкөй мамыча, 1 кошумча кылабыз. Ошондо 4 жөнөкөй мамыча ар бирин токуйсуз дагы 5-чиге 1 кошумча токуйсуз. Ошондо 6 болот. 6-ны 6 жолу кайталаганыбызда бизде 36 мамыча пайда болот. Ошол жерден жолугабыз. Азыр биз сиздер менен 7-чи катарга келдик. Мына 6-ны бүттүм. 36 мамыча болду жалпы. Эми 7-чи катар 1 2 3 4 5 жөнөкөй мамыча токудум. Көрдүңүзбү? Аралыгы чоңоюп баратат. 6-7-ни бир мамычанын ичине токуйбуз. Дагы 1 2 3 4 5 6-7-ни дагы бир мамычанын ичине токудук. Ушуну 6 жолу кайталаганыбызда бизде 42 мамыча пайда болот. Сиз менен катардын акырында жолугабыз. Кыздар, азыр биз 8-чи катарга келдик. Эми эмне кылабыз? 6 жөнөкөй мамыча токуйбуз эми. Анан 1 кошумча токуйбуз. Ошондо бизде 8 болот. Мына 2 3 4 5 6. Мына 6 жөнөкөй мамыча, 1 кошумча. Ушул комбинацияны 6 жөнөкөй 1 кошумчаны 6 жолу кайталайсыз. Ошондо 48 мамыча пайда болот. Мына азыр сиздер менен биз 8-чи катарды бүттүк. Кантип санасак болот дагы? Мисалы, амигуруми шакекчесинен баштадык дагы биз. Мынакей карап туруңуз азыр. 1 2 3 4 5 6 7 8-чи катарды бүттүк. Сиз менен мынакей. Бизде жалпысынан 48 мамыча бар. Эми ушул мамычаларыбызды биз 5 катар эч кандай өзгөрүүсүз жалаң 48 бойдон. Мисалы үчүн, бир катар 48 мамыча токудуңуз, экинчи катар 48, үчүнчү, 4-чү 5 жолу 48 мамыча токуп, анан сиз менен жолугабыз. Мына кыздар, азыр мен коаланын башын токуп жатамын. Сиздер менен мына 5 катарды бүттүм. 5 катар бүткөндөн кийин эми эмне кылабыз? Эми биз кыскартып баштайбыз. Себеби башын тегеректеп баштайбыз. Эмне кылабыз азыр? Мына 6 жөнөкөй мамыча, 1 2 3 4 5
6. Мына 6 жөнөкөй мамыча, эми кыскартуу. Азыр биздин ушул комбинациябызды 6 жолу кайталаганыбызда 2, 3, 4, 5, 6. Биз бая сиздер менен прибавка кылган болсок, эми убавка кылып баштайбыз. Убавка деген бул кыскартуу деген. Эки мамычаны бириктирип, бир мамычага бириктирген ушул. Эми ушул бойдон кайталайбыз дагы. Эң акырына келген жерде сиз менен жолугабыз. Мына кыздар, азыр мен бир катарды бүттүм. 6 жөнөкөй мамыча, бир кыскартуу кылганымда менде жалпысынан 42 мамыча калды. Эми кийинки катарда эмне кылабыз? Эми 5 мамыча, анан кыскартуу кылабыз. Мына азыр 2, 3, 4, 5 жөнөкөй мамыча окудук дагы, анан кыскартуу кылабыз мындай. 1, 2. Мына ушул комбинацияны эми катарыбыздын аягына чейин улантып, катардын аягында жолугабыз, сиздер менен. Мына кыздар, азыр мен 14-чү катарды бүттүм, 15-чи катарга өтүп баратам. Эми эмне кылабыз? Эми 4 жөнөкөй мамыча, 1, 2, 3, 4. Мынакей 4 жөнөкөй мамыча, анан кыскартуу кылабыз. Көрдүңүзбү? Ушул комбинацияны кайталайбыз эми. 1, 2, көрүнүп жатабы? 3, 4. Мына 4 жөнөкөй мамыча окуп алдык дагы. Эми дагы бир кыскартуу. Мына ушул комбинацияны катардын аягына чейин кайталап, анан жолугабыз. Кыздар, катардын аягына келдим. Дагы жипти ушул жерден белгилеп алабыз дагы. Бул катардын башы. Эми эмне кылабыз дагы? Эми кыскартабыз. 3 жөнөкөй, 1 кыскартуу. Дагы бирге кыскарды саны. 1, 2. Биздин катарыбыздын саны дагы бирге кыскарды дагы. Эми 3 жөнөкөй мамыча, 1 кыскартуу кылып, катардын акырында сиз менен жолугабыз. Кыздар, 3 жөнөкөй мамыча, 1 кыскартуу менен катарды бүтүрдүм дагы. Эми ушул жерде биз сиздер менен коаланын ичине мындай биз эме салып алабыз. Синчепокту даярдап салып токтоп алабыз дагы, андан кийин дагы кыскартабыз. Эми бул синчепокту салып алгандан кийин катарды 2 жөнөкөй мамыча, 1 кыскартуу кылып, мынакей көрдүңүзбү? Мүмкүн болушунча көбүрөөк салганга аракет кылабыз, катуураак болуш керек. Салып алабыз, мына салдык. Эми колубузга мындай тоскоолдук кылбасын үчүн ичин бир аз калтырып турабыз дагы. Биз эмне кылабыз? 2 жөнөкөй, 1 кыскартуу токуп катардын аягына жолугабыз. Кыздар, 2 жөнөкөй, 1 кыскартуу катарымды бүтүрдүм. Биз кандай кылып чоңойтуп алган болсок, дал ошондой кылып эми кичирейтип жатабыз. Эми катарды биз 1 жөнөкөй, 1 кыскартуу кылып бүтүрөбүз катарды. Мына 1 жөнөкөй токуйбуз дагы, экинчисин кыскартуу кылабыз. 2 катардан тең алабыз. Мынакей экөөнөн тең алабыз. 1 жөнөкөй, 1 кыскартуу кылып катарды бүтүрөбүз. Мына кыздар, мен азыр 1 жөнөкөй, 1 кыскартуу катарымды бүтүрдүм. Эми бизде жалаң кыскартуу катары калды. Жалаң кыскартуу кылганыбызда бизде бул тешикче жабылат. Ага чейин биз мына өзүбүзгө керектүү болгон деңгээлде ичине синчепокту салып толтуруп алдык дагы. Эми эмне кылабыз, караңыздар. Жалаң кыскартуу кылганыбызда бизде 6 кыскартуу болот. Балким адашып кеткен болсоңуз, андан көбүрөөк чыгып калышы мүмкүн. Биз азыр мына 6 кыскартуу кылганыбызда биздин ушул тешикчебиз жабылышы керек болот. Эгер жабылбаса, мен азыр көрсөтүп беремин сизге. Мынакей бир аз гана тешикче калып калды. Аны эмне кылабыз? Азыр мен бул жерде бул жипти алып саламын. Мисалы үчүн биз уже керек эмес бул. Мынакей алып салдым дагы. Атайын мындай жиптер, ийнелер болот. Ушундай тогуу жиптерин салып эме тогуу турган жиптер болот дагы. Ийнелер болот дагы. Ошол ийнеден өткөзүп алабыз. Ийнеден өткөзүп алдык дагы. Эми бул үчүн ийне менен өткөзүп бекитип алабыз. Мына, көрдүңүзбү? Болду. Биздин коалабыздын башы даяр болду. Бул жипти кесип алсаңыз болот. Эми эмне кылабыз? Өзүңүз карайсыз. Бул башы мынакей мындай кылып тегип чыгабыз. Мынакей. Көрдүңүзбү? Мындай кылып тегип чыгабыз, анан жолугабыз. Кандай кылып тегебиз? Биз уже бул даяр. Жөн гана эки тараптан бул жагына ийнени кийгизип аласыз дагы. Айлантырып, мына жип башты кулакка улап мындай кылып тегип чыгабыз. Мына кыздар, азыр мен все-таки бир аз көрсөтүп берейин деп чечтим. Балким сиз биринчи жолу токуп жаткандарсыз, билбейдирсиз. Жиптин өткөзүп алдык дагы, бир аз аркараак кылып коебуз. Себеби коаланын кулагы ушундай болуп турат. Мынакей сизге жаккандай кылып белгилеп аласыз. Мынакей көрдүңүзбү? Эми тегебиз ушул жерге мына. Бир башынан алабыз, бир кулагынан алабыз. Мына кыйын жери жок болгон ушундай кылып өткөзүп алабыз. Анан эки кулагын тегип бүткөндөн кийин сиз менен биз коаланын мурдун, көзүн оформление кылганы өтөбүз. Азыр балким сизде көздөр жок болсо керек. Эгер бар болгон болсо, сиз көзүн токуп жатканда бул жерге эки көздү коюп кетсеңиз болот. Же болбосо жип менен жөн гана жип менен тегип койсоңуз болот. Азыр мынакей мына ушундай кылып эле бул жагынан бир, бул жагынан бир кылып эки кулагын мындай кылып тегип чыгасыз. Анан жолугабыз менен. Мына кыздар, мен азыр коаламдын кулагын тегип бүттүм. Кыйшак болсо тегиздеп алабыз, өзүбүзгө жаккандай кылып. Мына эмне кылабыз эми? Кааласаңыз сиз бул жерге тегерек амигуруми шекчесине ак жиптин токуп, бул жерге кулагынын ичине тегип койсоңуз болот, тегерекче токуп туруп. Бул жерге кааласаңыз сизде брелокко илчүү атайын кольцолор болот го, ошолорду ушул жерине кармап туруп эле илип койсоңуз болот. Же болбосо мына азыр мен бир аз көрсөтүп беремин. Мындай кылып сиз ушул жерине жипти өткөзүп алып туруп, атайын аба илмегин сизге канчалык деңгээлде узун керек болуп жатса, мисалы ушундай кылып канчалык деңгээлде узун керек болсо ошончо токуйсуз дагы. Аны бул жерге илип байланыштыруучу мамыча аркылуу ушинтип
және біріктіре алабыз. Байланыстыручу мамыча боюнча да сабакты көрүңүз. Бул жерден азыр түшүнбөй жатсаңыз керек эмес жипти алабыз дагы биз. Баштын ичине киргизип катып коебуз. Азыр бул жипти катабыз. Мына мен мындай илмек жасадым. Эми кара жип даярдайбыз. Көзүн, мурдун тегебиз. Мына кыздар, азыр мен баарын даярдап алдым. Эми биздин кубалыбыздын мурдун токуйбуз. Абалуу илмек токуп алабыз. 5 абалуу илмек. 2, 3, 4, 5. Эми илмектен санаганда кара жип анча көрүнө бербейт. Жакшылап угуп токуңуз. Илмектен санаганда экинчи мамычага салабыз. Мынакей абалуу илмекке салып, жөнөкөй мамыча токуйбуз. Ошондо биз азыр аркага 4 жөнөкөй мамыча токуйбуз. 4. Мынакей. Эми ушул 4-түнчү токуганыбыздын ичине дагы 2 жолу салабыз. Ошондо жалпысынан 4-түнчү мамычанын ичине 3 жолу салган болобуз. Ошондо биздин бул катарыбыз бир аз бурулуп калат дагы. Эми бул жагына мынакей буруп алабыз. Экинчи катарына өтүп жатабыз кыздар. 1, 2, абалуу илмектин экинчи тарабын токуп жатабыз, экинчи жагын. 3, 4. Мына мурду даяр болду. Абалуу илмектин эки жагын токуп алдык. Эми караңыз кыздар, эгер сиздин оюңузча бул мурун кичинелик кылса бул коалага, сиз ушул токуганыбызды айланта дагы бир жолу токуп алсаңыз болот. Келиңиз аракет кылып көрөбүз. Бул жерге биринчи баштаган мамычабызга байланыштыруучу кылабыз дагы. Дальше мынакей бир катар жөн гана айлантырып ушулайки токуманы токуп алабыз. Бул терчедетип жүргөн жипти кесип салабыз, же болбосо кошо ушул токуу менен бирге алып бекитип алабыз. Сиз өзүңүздүн каалооңузга жараша. Кааласаңыз бир эле катар токуп алсаңыз болот, мисалы үчүн. Кааласаңыз мына ушундай кылып чоңойтуп, сиздин өзүңүздүн каалооңузга жараша болот. Баары мынакей биз дагы бир катар жөн гана айлантырып токуп алдык дагы. Эми ушуну бул жерге тигебиз. Жипти кесип алдык. Жипти кесип алгандан кийин биз эмне кылабыз? Ийнеге өткүзөбүз дагы. Ийнеге өткүзүп алып, жөн гана, кыйын эмес. Азыр анча көрүнбөй жатат мага. Мынакей көрсөтүп берейин мен. Ушул жерге коюп, жакшынакай кылып тегип, анан бул жерге кара ийнеге кара жипти өткүзүп алып, жөн гана айлантырып көз тегип чыгасыз. Анан жолугабыз. Мына кыздар, мен азыр коаламдын көзүн тегерек кылбадым. Башынын чет жагынан жипти киргизип алып, кайра ошол жактан чыгарып, мисалы, мен азыр мынакей мындай жөн гана көзү бар коала бүтүрдүм. Бул жерге кааласаңыз 2 ак тегерекчи токуп коюп койсоңуз болот. Мына биздин брелокубуз даяр болду. Ушул эле схема менен сиз коен жасасаңыз болот, аюу жасасаңыз болот, же бул коалага дене жасасаңыз болот. Мисалы, мен бул примерди дагы коен, мисалы үчүн кара түстөн токуганмын. Ушул эле сыяктуу болгону мындай кулак токуганмын. Эмесе баарыңыздарга ийгилик, тапшырмаларды күтөмүн. Аткарып мага кандай токуганыңызды жөнөтүңүз.